Ала Тоо аймагынан алынган урунтуу окуялар түрмөгү менен тааныштырып, назарыңыздарда өлкөдө эми маалымат топтому. Саламатсыздарбы? Студиядан мен Рысбек Мелисбеков, алдыдагы чыгарылышта. Кадрлар баарын чечет. Облуста муниципалдык кадрлар резервине кирүү үчүн 242 жаран арыз берген. Катышуучулар бүгүн тестирлөөдөн өтүштү. Саны 242, бирок алар 3 позицияга бергенде биз ошондо 404 жаран деп эсептейбиз да, анычы. Кайрымдуулук кадамдары. Кумтөр ишканасы тарабынан облустагы аярлуу катмарга 650 тонна көмүр отуну таратылды. Жок, дагы улантылат. Бул алдыңкы эле биринчи кадамдар. Сактан сакта. Учурда Нарын шаарында кызыл зонада 9 бейтап дарыланууда. Нарын облусу боюнча абал бир аз урчуп баратат. 2021 жылдын 5 ноябрында кадрлардын региондук жана муниципалдык резервин түзүү жана алардын иштөөсү жөнүндө жарлыкка кол коюлган. Анын алкагында айыл өкмөттөрүнүн башчыларын кызмат орундарына дайындоо жана облустук, райондук мэрлерге жана мэрдин орун басарларына муниципалдык кадрлар резервине киргизүү үчүн сынак жарыяланган. Бул сынакка Нарын облусунан 242 документ келип түшкөн. Документтер кабыл алынып, бүгүн тестирлөө этабы республиканын бардык аймактарында башталды. Анын жүрүшүнөн кабарчыбыз Гүлзат Мокенованын репортажы. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары боюнча келди. Нарын районунун Сарой айыл аймагынын башчысы Бакыт Кошалиев 32 гана жашта. Буга чейин ал жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында иштеп келсе, айыл өкмөтүнүн кызматына киришкенине 7 айдын жүзү болду. Муниципалдык кадрлар резервиндеги сынакка катышуу менен бүгүн ал өзүнүн күчүн сынап көрдү. Жыйынтык жаман эмес, босого бал 36 упай болсо, тестирлөөдө 66 упай менен мыкты көрсөткүч көрсөтө алды. Эми ал сынактын экинчи туруна, башкача айтканда, аңгемелешүү этабына катыша алат. Таныш билиш деген болтурбоонун негизинде коррупциянын астын алуу боюнча ушундай конкурстар болуп турганы абдан жакшы. Бизге да өзгөчө мотивация берет деп ойлойм. Карьерага өсүшкө буюрса жакшыды бар. Тестирлөө этабында катышуучуларга 110 суроо берилди. Анын 60-ы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынан берилсе, калганын логикалык суроолор түзгөн. Бүгүн 56 жаран тест тапшырып, өз билимдерин сынашмакчы. Муниципалдык кадрлар резервин түзүүнүн максаты шаарлардын мэрлеринин, район акимдеринин, алардын орун басарларынын жана айыл өкмөт башчыларынын бош кызмат орундарын квалификациялуу кадрлар менен толуктоо болуп саналат. Документтерди кабыл алуу 2021 жылдын 24 декабрында аяктап, облус боюнча жалпы 403 арыз келип түшкөн. Анын ичинен шаар мэрлеринин кызмат ордуна 79 арыз, акимдин орун басарынын кызмат ордуна 180, айыл өкмөттөрүнүн башчыларынын кызмат ордуна 144 арыз келип түшкөн. Документ берген жарандын саны 242, бирок алар 3 позицияга бергенде биз ошондо 404 жаран деп эсептейбиз да, анычы. Документтер жарабай калган 18 жаран болду. Андан сырткары дагы айрым жарандардын соттуулугу чыгып калды. Соттуулугу чыгып калган жарандарга биз 3 күн мөөнөт бердик. 3 күндүн ичинде эгерде соттуулугу жок деген, же болбосо тазаланган деген маалымат алып келсе, биз аларды тестирлөөгө киргизебиз. Муниципалдык резерв Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жырандык жана муниципалдык кызматынын улуттук кадрлар резервинде тургандар. Квалификациялык талаптарга шайкеш келген Кыргыз Республикасынын башка жарандарынын арасында тандалат. Документтер атайын түзүлгөн комиссиянын кароосунан өткөрүлгөн. Биз алдын баарын карап чыкканбыз. Андан кийин азыр областтык деңгээлде берүүчүлөр Бишкектен берип атышат. Областтык деңгээлдеги шаарлардын, мэрлердин орун басарларына талапкерлер ошол жака берип атышат, калгандары бизде берип атат. Ошондой эле бизден ошо биякта кабыл алган документтерди кабыл алгандарды жумгал менен Кочкор, Балыкчыда берип атышат. Жүргүзүлүп жаткан кадр саясатынын негизги максаты мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу кызматтарынын башчылыгына, орун басарлыгына билим сапаты жогору дасыккан адистерди алып келүү болуп саналат. Муниципалдык кадрлар резервине кабыл алуунун тестирлөө этабы бүгүн республиканын 7 облусунда параллелдүү түрдө башталды. Сынак 14 январдан 24 январга чейин уланат. Тестирлөөдөн ийгиликтүү өткөндөр аңгемелешүү туруна чакырылат. Жыйынтыктоочу этап 25-26 январда өткөрүлөт. Анын жыйынтыгында мыктынын мыктысы ким экени анык болот. Гүлзат Мокенова, Жеңиш Абдылдаев, Өлкөдеми, Нарын шаары.
Салык кодексинин жаңы редакциясына ылайык ишкерлер 3 салыктын ордуна 1 салык төлөйт. Ишкерликке ыңгайлуу жана жөнөкөй кылуу менен көмүскө экономиканы азайтуу каралган. Ал эми көзөмөл кассалык машинасын колдоном деген ишкер анын аппарат түрүндөгүсүн же электрондук тиркемени тандап алса болот. Кассалык көзөмөл аппараттын колдонуу бул соода жүргүзүүнүн маданиятына өтүү жана замандан калбай санариптештирүүнү өздөштүрүү. Бүгүнкү күндө Талас облусундагы ишкерлерге кассалык көзөмөл аппаратын пайдалануунун өзгөчөлүгү боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Учурда айрым ишкерлер заманбап аппараттар менен өз ишмердүүлүктөрүн жүргүзүүдө. Таласбек Дүйчөналиев бир топ жылдан бери ишкерлик менен алектенип келет. Бектурган соода борбору буга чейин эле кассалык көзөмөл аппаратын колдонуп ишкерлигин жүргүзүп келген. Эми мыйзамга ылайык заманбап контролдук кассалык аппарат сатып алды. Ишкердин айтымында санариптештирүүгө өтүү замандын талабы. Негизи буга чейин эле биз башында кичирээк магазин кичирээк кезинде эле ККМ аппаратты колдончук башынан эле. Бунун эми кичине удобствосу баягы товарын кандай оборот болсо ошого жараша төлөй беребиз. Бул аппаратты биз 15 миңдин тегерегин алганбыз. Биз бул колдонулган аппарат болчу, жаңы эмес. Бирөөдөн колдонулган ошону ремонттон алып, сатып алып колдонуп атабыз да. Буга чейинки бул менен онлайн менен буга чейинкинин айырмасы бул как телефон катары буга сим-карта салынат. Бул ай сайын обслуживаниясынан төлөйбүз. Буга да бун менен прямой басканыбыз, ар бир басканыбыз тигил жакка отчету прямой түшүп турат налоговый эмеге, базага. Талаш шаарында орто жана чакан ишкердүүлүк жүргүзгөн 1480 ишкер бар. Учурда контролдук кассалык аппарат менен 218 ишкер өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп баштады. Бүгүнкү күндө 1 январга карата бизде 200 квадрат метрден ашкан соода борборлору жана 200 квадрат метр ашкан коомдук тамактануучу жайлар өтүп атат. Аларга токтоло кетсек, бүгүнкү күндө Талаш шаарынын аймагында 200дөн ашык субъект уже колдонуп атат контролдук кассалык машиналарды. Келечекте этап менен 1 апрелде өтчү субъектилер бар. Андан ары 1 июлда, 1 октябрда жана 2023 жылдын 1 январында өтчү субъектилер бар. Жалпы баарына токтоло кетсек, бул Талаш шаары боюнча 1200 субъект өтүш керек. Бүгүнкү күндө өлкө бийлиги тарабынан ишкерлерди кубаттуу колдоо ишке ашууда. Ал арада өлкө казынасынын кирешесин арттыруу милдети турат. Салык кодексине киргизилген айрым өзгөрүүлөр бул жагдайга өз өбөлгөсүн тийгизерин салык кызматкерлери белгилейт. Негизи ККМдин артыкчылыктарына токтоло кетсек, 6 декабрда биздин президентибиз Жапаровдун жарлыгы чыккан. Ал жерде так көрсөтүлгөндөй 8 миллион оборотко чейинки ишкерлик субъектилер, жеке ишкерлер болобу, юридикалык жактар болобу, ККМ колдонгон шартында салыктын бүт түрлөрүнөн бошотулат. Ал жерде камсыздандыруу төгүмдөрү гана калат. Анткени камсыздандыруу төгүмдөрү кийин келечекте пенсия чегерүүдө негизги көрсөткүч болуп эсептелет. Ал эми бүгүнкү күндө облус ичиндеги ишкердик субъектилер такталууда. Алардын ишиндеги ачык айкындуулукту ишке ашыруу үчүн учурда облуста атайын комиссия түзүлүп иш алып барууда. Учурга чейин облус аймагында 1537 ишкер такталып, аларга контролдук кассалык аппаратка өтүүдөгү артыкчылыктар боюнча түшүндүрүү иштери колго алынууда. Мунун түпкү максаты ушул президентибиздин жарлыгынын негизинде ишкерлерибиз баягы илгерки патенттик системадан кетип, ушундай контролдук кассалык аппараттарды колдонуу менен ишкерлик жүргүзүү максат болуп атат. Себеп дегенде бул 8 миллион бир жылдык жүгүртүүсү 8 миллионго жетпеген ишкерлер салыктын бардык түрүнөн бошотулат. Ал эми 8 миллиондон ашкандар гана салык төлөшөт. Ал эми ошол бир жылда 8 миллиондук жүгүртүүнү камсыз кылыш үчүн ошол соода түйүндөрү бир күндө 22 миң сомго соода кылыш керек экен. Бир күндө 22 миң соода кылыш керек. Бизде чакан мындай кичекей ишкерлик менен алектенген субъектилерибиз көп. Алардыкы дээрлик 8 миллион жүгүртүүгө жетпейт болуш керек. Кассалык көзөмөл аппаратын колдонуу бул соода жүргүзүүнүн маданиятына өтүү жана замандан калбай санариптештирүүнү өздөштүрүү. Бегайма Сымбаева, Чыңгыз Бокошов, Зина Акматова, Талаш шаары.
Кумтөр тарабынан Нарын облусуна 650 тонна акысыз көмүр берилди. Кумтөр Gold Company ишканасы тарабынан облуста алгачкы ирет көргөзүлүп жаткан бул жардам Нарын облусунун башчысы Сабыркул Ашымбаевдин демилгеси жана ишкананын жетекчилиги менен жүзөгө ашырылган. Анын алкагында облус аймагындагы 700гө чукул социалдык жактан колдоого муктаж үй бүлөлөр 1 тоннадан көмүр отунун алышууда. Калк камы үчүн жүргүзүлгөн кайрымдуулуктан кийинки материал. Алкысыз берилип жаткан көмүр отунун кубаны менен алып жаткан Нурлан Абдылдаев Нарын шаарынын тургуну. Ал социалдык жактан колдоого муктаж үй бүлөлөрдүн катарын толуктайт. Буга байланыштуу тапкан ташыганы күнүмдүк тиричиликтен ашпагандыктан аз да болсо көмүр отунан көмөк көргөзгөн тарапка өз ыраазычылыгын билдирди. Ушумен бекер көмүр таратылып аткан тизмеге кошулуп калып турбуз. Келип буйрук экен, алып атабыз. Алла ыраазы болсун. Таратып аткандарга өмүрлөрүбүз болсун, ден соолуктуу болсун. Кумтөр Gold Company тарабынан алгачкы ирет уюштуруп жаткан бул кайрымдуулуктан Нарын шаарынын аймагынан 200гө чукул аз камсыз үй бүлөлөр 15 каптан акысыз көмүр алышууда. Акысыз көмүр алгандардын басымдуу бөлүгү калктын аярлуу катмарындагылар. Bir kışta 3 tonnadan javaz, biz şimdi alacağım kilosu. Hazır şu kampanyaya gelip düştü, şimdiden bir 15 müşekten doğru. İşine olsa da hem yardım, rahmat olsun. Memleket üsküdar'ın Kumtör'ün kampanyasına çok rahmat. Bana çeyin alalıktın, şu birinci ölüle bugün alıvadım. Şu kim bir atsa da rahmat, şu el için gam görüp. Ne şundaylar demirçiler köp bolsa olmak biz için. Bizge hem şunday yardım berip turgan adamlar gerek da. Rahmat eме, çoğun razısınız bildirебиз. Облус башчысы Сабыркул Ашымбаевдин демилгеси жана Кумтөр Gold Company'нин жетекчилиги менен жүзөгө ашырып жаткан бул кайрымдуулуктун алкагында Нарын облусунун аймагына 650 тонна көмүр отуну акысыз таратылууда. Тактап айтканда облустун ар бир районуна 100 тоннадан, ал эми Нарын шаарына 150 тонна кара алтын каралган. Бул иш-чара азыркы учурда компаниянын социалдык жоопкерчиликтүү катары биринчи жолу ушундай өткөзүлүп аткан иш-чара Нарын өрөөнүндө элге азыркы учурда иштеп аткан учуру жок, дагы улантылат. Бул алдыңкы эле биринчи кадамдар. Азыркы учурда алдыда көп социалдык жана экономикалык проекттерге көмөктөшкөнгө иш-чаралар көп. Жүзөгө ашырып жаткан бул кайрымдуулук иши бир гана Нарын шаарында эмес, облустун бардык райондорунда да улантылмакчы. Буга чейин айрым райондорго 100 тоннадан көмүр отуну берилген. Нарын шаары үчүн 134 тонна көмүр отунун чырып берди. Бул ошо аз камсыз үй бүлөлөргө бекер таратуу максатында бул Кумтөр ишканасынан каржыланып атат. Жалпысынан негизи Сабыркул Ашымбаевдин демилгеси менен жана теңиз Айтбергеновичтин экөөнүн сүйлөшүүнүн негизинде ошо Нарын облусуна жардам берүү максатында жалпы райондордун баарына тең 650 тонна көмүр пландалган. Бардык райондорго 100 тоннадан, ал эми Нарын шаарына 150 тонна. Маалымат үчүн айта кетсек, буга чейин да бир нече жолу ушундай эле кайрымдуулук иштери жүргүзүлүп, жүздөгөн үй бүлөлөр акысыз көмүр отун алышкан. Мындай саамалык дагы да улантылмакчы. Тактап айтканда жакынкы күндөрү Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы тарабынан Нарын шаарына 50 тонна акысыз көмүр отуну берилмекчи. Эсенбек Сталбек уулу, Айдын Төлөбек уулу, Өлкө Деми, Нарын шаары. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен өлкөдө кичи жана орто гидроэлектр станцияларын куруу боюнча долбоордун ишке ашыруу башталган. Ошол эле учурда энергетика министрлиги өткөн жылы кичи 48 ГЭСти курууну максаттаган чакан ГЭС курууга ниеттенген 20 компанияга күбөлүк берген. Бүгүнкү күндө Баткен районунун Кыштуу Тайыл аймагында кичи ГЭСтин курулушу жүрүп, жаз айларында бүткөрүү пландалган. Курулуш иштери менен чыгармачылык топ таанышып кайтты. Кыштуу Тайыл аймагында Кыштуу Таян аймактарын электр энергиясы менен камсыз кылган кичи ГЭС курулууда. Ал тоо этегинде жайгашып, курулуш иштери ушул жылдын жаз мезгилинде бүткөрүү каралган. Кичи ГЭСтин куруу иштери менен Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев таанышып чыкты. Кичи ГЭСтин курулушу азыркы учурда токтоп турат. Ага себеп аба ырайынын температурасы төмөндөп кеткендиги. Мында 20 жергиликтүү жумушчу күч тартылган. Кыш быйыл суук көп болду дагы. Ондай канал иштери жана турбинный залдар тоң болуп жүрүп кетип токтотуп турабыз азыр убагынча. Бул азыр
жасай бергенге болбойт экен. Азыр январь, февраль, марттын 1-ден баштасак, баягын апрелдүгө өтүп, биринчи каскадты унасын беребиз Кудай кааласа. Токту чыгарабыз деген оюбуз бар. Канча ошо март аягында бүтүшү мүмкүнбү? Январь, февраль, март аягы. Жоксо марттын 15-inde болсо, апрелдин 15-лерге бүтүп калышыбыз мүмкүн. Bir ayda куруп бүтөбүз. Бирлер линия калган ана каналдан. 270 метр канал курсак эле, калган манандай коопсуздук иштери бол дежур болуп болсо жасай берчү нерсе. Бизге главный эле ошол турбинаны түшүрүп, турбинный залда ана турбинага жеткизип бериш. Канча үйдү жарык менен камсыз кыла алат? Азыр мына кыштагы суу менен 6-7 трансформатор жүздүккө жарайт да, бир эле насы. Жазда болсо бир эле каскад 10дон ашык турбинаны иштетет. Суу 6 кубка чейин көбөйөт да. Бул кышыга башка, жазыга башка болуп калат. Эгер жазыда 6 ай ток көп чыгат, кышында мындай болуп чыгат. ГЭСтин курулушу жергиликтүү бийликтин демилгеси менен август-сентябрь айларында башталган. Ошол эле учурда инвестор да жергиликтүүлөрдөн, район башчысынын айтымында аймакка дагы ГЭС куруу мерчемделген. Бул демилгелер ишке ашса, Тоо боорунда орун алган Дары айыл аймагынан Зардалыга чейин электр жарыгы менен камсыз болушат. Мерчемделген иш пландар бар. Анын негизинде жогорку тарапка дагы 2-3 ушундай мини ГЭСтерди куруу пландаштырган. Эгерде ошол мини ГЭСтерди кура турган болсок, биз мына Өзбек Республикасынын Сок району менен чектешкен Дара зонасын жогорку аймагы деп коебуз. Ошол Зардалыга чейинки аймак айылдар толугу менен электр энергиясы менен камсыз болот. Жалпы кичи ГЭС үчүн $1 миллион ашык акча каражаты жеке инвестор тарабынан каржыланган. Муну менен катар кичи ГЭСтерди жана альтернативдүү энергия булактарын курууга басым жасалмакчы. Президент Садыр Жапаров буга чейин Шотландиянын Глазго шаарында өткөн саммитте Кыргызстан 2050-жылы көмүрдөн баш тартып гидроэнергетикага өтөөрүн айткан. Бул үчүн кичи жана орто гидроэлектр станцияларын куруу боюнча долбоорлорду ишке ашырууну башталганын түшүндүргөн. 2050-жылга чейин Кыргызстан өнүгүүнүн жашыл платформасында көмүртексиз жетишүүгө аракет кылабыз. Биз табиятка зыян келтирбестен, өнөр жай тармагын жана турак жай коммуналдык секторун көмүртектик энергия булактарынан биринчи кезекте көмүр жана мазутту колдонуудан арылтып, аны электр энергиясына толук өткөрүү үчүн кичи жана орто гидроэлектр станцияларын куруу боюнча долбоорлорду ишке ашырууну баштадык. Энергетика министрлиги былтыркы 2021-жылы кичи 48 чакан ГЭСти курууга ниеттенген 20 компанияга күбөлүк берген. Анда ГЭСтерди куруу долбоорлору 2022-жылдын 1-мартына чейин ишке ашырыла башташы керектиги айтылган. Ошентип өлкө боюнча жалпы 48 чакан ГЭС курула турган болду. Учурда дүйнөгө жайылган омикрон штаммы өлкөбүздө да катталды. Нарын шаарында абал туруктуу болгону менен учурда 9 бейтап тажы вирусуна чалдыгып, кызыл зонада дарланышууда. Мындан улам бүгүндөн баштап Нарын шаарында аш той берүүгө, эл көп чогулган жайларга барууга тыюу салынды. Мектеп, бала бакчаларда санитардык абалды сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Учурда абал кайрадан курчуп, COVID-19 илдетинин жаңы штаммы омикрон күч алууда. Аталган вирустун өзгөчөлүгү тездик менен жайылып, бир учурда бир нече адамды ооруга чалдыктыруу жөндөмдүүлүгү бар. Мындай шартта оорудан оолак болуу үчүн вакцина алуу башкы шарт. Калк арасында түшүндүрүү иштери кеңири жайытылып жаткандыктан, элдин вакцинага болгон көз карашы кыйла оңолду. Мага көз карашым жакшы эле. Азыр бизде оору аябай эле күчөп атат го. Бир аз токтоп калса эле кайра азыр биз контакт болбо барба деген жерге барабыз да. Анан вакцина алыш керек эле болуш керек. Мына вакцина алган көз карашым мындай туура эле. Ал бул дүйнөлүк маалыматтарда бул вакцинаны туура деп эле кабыл алышат. Анан биз өзүбүз деле кабыл алышыбыз керек негизи ошо вакцинаны. Мен өзүм алгам биринчисин, экинчисин ала элекмин, буюрса алганга аракет кылып атам. Оюм боюнча вакцина алыш керек. Бирок өзүм мен ден соолугума байланыштуу мен алганга болбойт го. Мен өзүм өнөкөт оорум бар. Мен деле коркуп атам ары бери баскандан. Бирок карылар алсын деп атпайм, абышкам алат эми. Абышкам алсын. Макулмун, ушуга каршы эмесмин вакцина алганга. Дүйнө жүзү 70% алса болору токтойт деп атпайбы иммунологторчу. Элдин баарына кандайдыр бир деңгээлде бар эми вакцина алганда деле полу живой да.
анан ошол баягы элдин организмин кичине антитело пайда кылып саясат ошондой болуп атпайбы. Мен бүгүн алдым ошол. Азыркы тапта биринчи дозасы менен 73.805 адам эмделип 72% түссү, ал эми экинчи дозасы менен 60.643 адам вакцина алып 59% көргөзгөн. Буга карабай Нары шаарында 9 бейтап тажи вирусуна чалдыгып кызыл зонада дарланууда. Ал эми 3 адам өпкөнүн кагынуусунан улам үй көзөмөлүндө. Бул ооруга туруштук берүүнүн бирден бир жолу жааматтык иммунитетти пайда кылуу болуп саналат. Ал үчүн өмүр сакчылары элди эмдөөдөн өтүүгө чакырышат. Нарын облусу боюнча абал бир аз курчуп баратат. Азыркы учурда ковид официалдуу лабораторияда тастыкталган 9 адам, ал эми пневмония 3 адам жатып атат. Кызыл зонада сактоо, бет кап тагынуу, антисептик колдонуу, көп чогулган адамдар чогулган жака барбашыбыз керек. Өзүбүздү ошондой эле баягындай эле санитардык нерсе көзөмөлдү сактайбыз. Азыркы кырдаалга байланыштуу облустук штаб тарабынан бүгүндөн баштап аш тойлорду өткөрбөгө чечими кабыл алынды. Мындан тышкары бала бакча жана мектептерде санитардык абалга өзгөчө көңүл бурулууда. Биздин Нарын облусунун мектептеринин баарында биз температурдук режимдерди биздин специалисттер текшерип атышат. Эгерде 18 градустан ылдый болсо, нормадан ылдый болсо, дал мектептерди жабууга туура келет. Аны мен дагы чакырып кетет элем, биздин Нарын облусунун тургундарын вакцинацияны да алмыстар деп анткени бустердик доза деп башталды. Бул бустердик доза деген акыркысы завершающий доза деп коет, 3-чү доза. То есть баягы мурда алган 2 дозадан кийин иммунитетти дагы күчөтүш үчүн 3-чү доза сайылып баштады да. Азыр медиктер арасында абдан жакшы жүрүп атат. Биз өзүбүз ошо медиктер бустердик дозаны алып атабыз. Учурда дүйнө эли эпидемиологиялык шартта жашап жаткандыктан өзүнүн жана жакындарынын ден соолугуна жоопкерчилик менен карап эмдөөдөн өтүүгө чакырышат адистер. Жипара Насырова, Жеңиш Абдылдаев, Өлкөдө эми Нары шаары. Кыргызстандын калкынын көпчүлүк бөлүгү айылдарда жашайт. Мындан улам электиктердин турмушун жакшыртуу мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири. Өлкөдө социалдык объекттерди куруу, оңдоп түзөө иштери эл аралык уюмдардын көмөгү менен ишке ашып келет. Бүгүн Чүй облусунда айылдарды туруктуу өнүктүрүү долбоорунун алкагында курулган 2 бала бакча пайдаланууга берилди. Өспүрүмдөрүбүзгө ушундай жашоосунда мындай калыптана турганга жакшы шарт түзө турганда. Панфилов районунун Кумарга айылында чоң майрам. Элеттиктер көптөн күткөн бала бакчанын ачылыш аземине президенттин Чүй облусундагы өкүлү Эркин Тентишев, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана айыл тургундары келген. Эл орунга ылайыкталган таалимтай бала бакчасы Аристин айылдарды туруктуу өнүктүрүү долбоорунун алкагында курулду. Жалпысынан 22 миллион сомдон ашык каражат жумшалган. Анын 1 миллион 600 миңи жергиликтүү бюджеттен каралып, ага имараттын айланасын көрктөндүрүү иштери аткарылды. Негизи Кумарга айылы бала бакчага абдан муктаж болчу. Балдардын кайкатыштарын билбей, мектептин алдындагы бала бакча болчу да, бирок ал жетишчү эмес. Азыр эми эл орундук болуп салынды, жашнакай болуп. Негиз эмеси бюджети 25 миллион, мунун 24 миллион Арис каржылап атат, 1 миллионун айыл өкмөтүнөн каржыланып атат. Ичиндеги мебелдин баарын Арис алып берди, куруп суруп, ал эми калган эмеге бала бакчага керектүү буюмдардын баарын тең айыл өкмөтү алып берди да. Орто айыл өкмөтүнө караштуу Кумарга айылында 1000ден ашык адам жашайт. Жаңы бала бакчанын колдонууга берилиш менен элеттеги 50 баланын мектепке чейинки билим жана тарбия алуусуна шарт түзүлдү. Ошондой эле 11 адам жумуш менен камсыз болду. Бала бакчанын аянты 576 чарчы метрди түзүп, бардык керектүү эмерек жана техникалар менен жабдылган. Населениясы көп айыл ушул Кумарга айылы болду да. Ошон үчүн бу жерде 50 орундук болгон менен дагы 20-25 бала дагы чыгат. Биз аны да карап, бунун квадратурасы возможность берет. Биз дагы 25 оборудование сатып алып дайындап койгонбуз. Ал эми Жайыл районунун Новониколаевка айылында 100 орундуу бала бакча пайдаланууга берилди. Аристин долбоору аркылуу жаңы мектепке чейинки билим берүү мекемесин курууга 30 миллион сомдон ашык каражат жумшалган. Эми өз кезегин күтүп турган айыл өкмөттүн балдары заманбап бакчанын босогосун атташат. 4 тайпабыз бар. Улуу тайпа, кенже тайпа, орто тайпа, ошондой эле даярдоо тайпасы.
ичинде бардык шарттары менен. Буга чейин Тополек бала бакчасы болгон, ал жакта 3 группалуу, ал жакта көптөн бери жанагындай тизмеде, очередте турган балдар көп. Ошо жактагы балдардын баары бул бала бакчага эми которулуп келишет. Эки мекеменин ачылыш аземине катышкан облус башчысы Эркин Тентишев билимдин, тарбиянын алгачкы баскычы бала бакчадан башталаарын айтты. Андыктан социалдык мекемелерди куруу, калкка ыңгайлуу шарттарды түзүү ар дайым артыкчылыктуу багыт бойдон калат. Айыл жергесине бала бакча деген бул абдан керектүү нерсе экен, себеби баланын биринчи кадамы каяктан башталат? Бала бакчадан башталат да. Ошол жерден таланттар ачылат, ошол жерден окугам мындай көнө баштайт. Анан школго барганда оңоюраак болот биздин өспүрүм келечектин ээлерине. Андан сырткары Эркин Тентишев Жайыл районунун Петропавловка айылына курула турган социалдык шаарчанын пайдубалына капсула салуу аземине катышты. 2 гектардан ашык аянтка Ас-Сафа кайрымдуулук фонду муктаждар үчүн 26 үйдөн турган 104 батир салууну пландап жатат. Алыскы аймактардын бири болгон Ат Башы районунда 40 жылдан ашык убакыттан бери маалымат майданында эмгектенген журналист, публицист Тынчтык Султанов Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйланды. Жогорку даражадагы мамлекеттик сыйлыкка татыган кесиптешибиз учурда да өз кесиби менен Нарын облустук медиа борборунун Ат Башы районундагы кабарчысы болуп эмгектенип келет. Мына ушул кесиптешибиз туурасында кийинки материал. Биринчи саат жок. Калемдештери менен биргеликте газетанын жаңы санына макалаларды даярдап жаткан Тынчтык Султанов Ат Башы районундагы алдыңкы журналисттердин бири. Коомдогу болуп жаткан окуяларды бейтараптуу басма сөзгө баяндаган калемдешибиз тармакта иштеген 40 жыл ичинде журналистиканын сырларын өздөштүрүү эле тим болбостон мыкты насаатчылардын да бири. Устат насаатчы катары айтсам, жакшы адам өзү. Билбегендерди үйрөтүп турат, айтып турат. Жазганды. Ошо. Şu жумушка эң кичүүсү эле мен. Мага үйрөтүп турат агайлар. Ошо. Өз кесибинин дыйканы болгон калемдешибиз бир гана журналистикада эмес, облустун социалдык экономикалык өнүгүшүнө да өз салымын кошуп келет. Мындан улам ал жакында эле өлкө башчысы Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын ардак грамотасына татыды. Ал эгенде кабарчы болгон, райком комсомолдун секретары болгон, райондук маданият бөлүм башчысы болгон, андан мурда биринчи бай колхозунда парторук болгон партия бөлүм секретары. Анан кайра ушу кесит, анан эмгеги бааланды, бирок кийинчерээк болуп калды да, буга чейин алыш керек болчу. Кеч болсо дагы жакшы калыстык болду. Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы деп биз менен указды окуганда ошо сүйүндүк, куттукташтык дегенде туура эле берилди. Сыйлык биздики болсо сыймык элдики деген кесиптешибиз учурда 74 жаш куракта. Бирок ал арыдым дебестен аймакта болуп жаткан окуяларды, маалыматтарды калыс элге жеткирүү үчүн дагы деле үзүрлүү эмгектенүүдө. Анын чоң кичинесинде эмес, көңүлгө алынып сыйлыкка илиниште. Анан ошо сыйлыкка жаш өтөлөп калса дагы ошол ардак грамота менен муну албайт элем, андан чоңун алат элем деп андай напсини бузууга болбойт. Моминтип президенттин көңүлүнө алынып сыйлык алып отуруш мен үчүн сыймык. Маалымат майданында 40 жылдан ашык убакыт эмгектенген калемдешибиз Ат Башы районундагы ар тараптуу инсандардын бири. Тагыраагы ал бир гана макалаларды, маалыматтарды гана жазуу менен чектелбестен публистикалык чыгармаларды, чакан аңгемелерди да жаратып келет. Мындан улам чукулда эле сөздөрдө өчпөс издер бар аталышындагы аңгемелердин жыйнагын камтыган китеби жарык көргөн. Мына ушундай үзүрлүү эмгегинен улам Тынчтык Султанов бир катар министрликтердин жана коомдук уюмдардын сыйлыктарына да арзыган. Эсенбек Сталбек уулу, Бексултан Жолдошбеков, Өлкө Эдеми, Ат Башы району. Бүгүнкүгө айтып үлгүргөн кабарлар мына ушулар болду. Алдыдагы синоптиктердин эртеңки күндүн аба ырайы туурасында божомолу. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.